Президенттикке талапкер Садыр Жапаров үгүт Гербенин Талас облусунан баштады. Ал Манасордо мемориалдык комплексине барып зыярат кылды. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлгөндүгүнүн башатушу Талас болот. Манас атабыздын арбагы жатат. Түпкүлүктүү эл, касиеттүү жер. Ошондуктан ушул Талас жергесинен башталды. Андан соң Садыр Жапаров Токтогул районунун эли менен жолугушуп, Гербен шаарына жол алды. Гербендиктердин көйгөйүн уккан соң Жапаров Кочкор атага, андан ары Жалал Абад шаарына келди. Талапкер кайсы жерге барбасын, эл абдан көп келип, жалындуу сөздөрүн айтып жатышты. Ак үйдүн алдындагы тегеренген тосмонун баарын жок кылдыңыз. Бирок сизге айтар эскертер бир сөзүм бар. Ак үйдүн ичинде дагы акай убагынан бери иштеп келе жаткан чириген кадрлар бар. Булар ички тосмо, бул сырткы тосмодон өтө катуу жаман тосмо. Андан ары өзгөндүктөрдүн кебин угуп, түштүктүн борбору Ош шаарынын эли менен жолукту. Ошто элдик лидер менен кезигүүгө облустун бардык райондорунан эл абдан көп келди. Кыргызстандын тагдыр жолунда чоң бурулуш, тарыхый маанилүү окуя болгону турат. Садыр Жапаров ар бир аймактын көйгөйүн билерин. Президент болуп шайланып келсе, көп жылдан бери чечилбей келе жаткан талылуу маселелерге маани берерин айтып жатты. Мындай көйгөйлөр айрыкча түштүк жергесинде курч. Садыр Жапаровдун үгүт Гербени Ош шаарынан Алай районунун Гүлчө айылына, андан ары Ноокатка барды. Жолугушуу учурунда Жапаров районду өнүктүрүү боюнча пландарын бөлүшүп, жергиликтүү элдин суроолоруна жооп берди. Иштеп беришин биз суранып кетебиз. Ал татыктуу. Бардык жодон төп келишкен, татыктуу. Сөзү дагы, иши дагы. Ноокаттан келе жаткан Жапаровду кадам жайлыктар жылуу маанайда тосуп алды. Талапкер ар бир жолугушуусунда элдин көйгөйлөрүн, каалоо тилектерин сабырдуулук менен укту. Кыргызстандын борборунан эң алыс жайгашып, коңшу мамлекеттер менен чектешкен Өрүкзарлуу Баткен аймагы стратегиялык жактан өзгөчө орунда турат. Ошого жараша Баткен эли да чыдамкай жана мээнетке чекенин белгилеген Садыр Жапаров өлкө бүтүндүгү үчүн аймакты өнүктүрүү зарылдыгы курч экенин айтты. Баткен облусу Боордош, Өзбек жана Тажик республикалары менен чектешкен өзгөчө шарттагы чек ара аймагы. Көп вакыттан бери талаш тартыш жаратып келген чек ара маселелери тынчтык менен сүйлөшүүлөр аркылуу чечилиши керек. Бул маселеде мен калайык калкты сабырдуулукка чакырат элем. Чек араны тактоо иши биздин кошуналар менен болгон мамилебизди бузбастан, тескерисинче элдин ортосундагы достукту жана кызматташтыкты түбөлүккө бекемдеп, саясий, экономикалык жана социалдык, маданий алаканы чыңдагандай болушу керек. Кече 10 күн иштеди. 10 күндө Кыргызстанда 30 жыл болбогон ишти жашап койду да. Дагы уланып атат. Кыргыздын бардык көйгөйлүү маселелерин көзү менен көргөн, ушунчалык түшүнгөн адам деп сезебиз биз азыр. Бир гана ишеничибиз Садыр Жапаров болгон азыр ошо бизде. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун үгүт Гербени Лейлек районуна келди. Алгач Садыр Жапаров Исхак Разаковдун эстелигине таазим этип гүл чамбар койду. Куран окулгандан кийин аксакалдар талапкерге ак батасын беришти. Кулунда айылынын тургундары да талапкерди жылуу маанайда тосуп алышты. Сөз сүйлөп жатып Садыр Жапаров Кыргыз мамлекетинин өнүгүп өсүшүнө зор салым кошкон мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын баатыры Исхак Разаков тууралуу чынчыл, чечкиндүү болгон үчүн өмүрүн берди деди. Садыр Нуркожоев эл үчүн, жер үчүн күрөшкөн адам, акыйкатчыл, чындыкты сүйгөн адам. Мен дагы ар дайым чындыкты, акыйкатты сүйөм. Садыр Нуркожоевду колдойм. Садыр Нуркожоевду шайлайбыз. Эл шайлат, аксакалдар дуа берет, бардыгы. Ушуну менен Садыр Жапаровдун түштүктөгү шайлоо өнөктүгү жыйынтыкталды. Ар бир жолугушууга миңдеген жарандар агылып келди. Алар Жапаровго жардам берерин айтып, өнүгүүгө карай бирге жол алалы деген тилектерин билдиришти.